Теледе ТВ кайгылуу программасы бул жолкусунда Ош шаарында өткөн аптада болгон кылмыш фактыларын жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди айтып бермекчибиз. Сиздер менен мен Азат Жикшеев, саламатсыздарбы. ТВ кайгылуу программасынын Ош шаарында иш алып барган алгачкы эле түнү кызык окуяга туш болдук. Тактап айтканда, көчөдө жылаңач басып, жолдогу унаалардын жүргүнчүлөрүнө уят жерин көрсөткөн бейбаш колго түшүрүлгөн. Бейбаштын бактысына жараша жакын жерде жол кайгылуу милиция кызматкерлеринин экипажы болуп, анын мындай кылыктарын жактырбаган шаар тургундарынан сактап калуу мүмкүн болду. Кененирээк алгачкы сюжетте. Ош шаарынын көчөлөрүнүн биринде жылаңачтанып алып бараткан киши бат эле тегеректегилердин көңүлүн өзүнө бура алды. Басканында бир башкача болуп, алгач алыстан караган кишиге кызсы бал көрүнгөнү менен эркек эле киши. Жараныбыз амандыкта үйүнө жетет деген ниетибиз бирок бат эле текке кетти. Анткени жылаңач байкебиз жолдо бараткан унааларга тийишип, айрым учурларда жыныстык органдарын да көрсөтүп, бат эле айдоочулардын кыжырын келтирди. Ал гана эмес, айрымдары чыдабай унааларынан чыгып, анан аркасынан кубалап кол көтөрүү аракетинде көрүштү. Бирок бул окуяга күбө болгон тартип сакчылар жарандардын араздашуусуна бат эле жетип барып тыюу салышты. Маньяк nasıl yapar? Çıkacaksan yok. Şile kapacak. Hadi nasıl öyle? Ha? Dur. Esnese olacak, dur. Niye yolun ortasına girip aldın? Kuşlar gana. Kuşlar. Жол жүргүнчүлөрүнө тоскоолдук жаратып, бейбаштык кылган жаранды кармашкан соң жол кайгылуу милициясынын кызматкерлери ара чолодо командирлери да эмнеге мындай абалда жүргөндүгү туурасында маалымат ала башташты. Албетте, жылаңач байкебиз атын айткандан башка так маалымат бере албады. Саламатсызбы? Не болду сизге, тынчылыкпы? Я. Не болду сизге? Эмне үчүн бул акыбалда жүрөсүз? Байкем. Байкем. Ne oldu sizge? Ne oldu sizge? Atыңыз ким, атыңыз? Етлан. Я. Етлан. Не болду? Ким бирөө чечиндирип кетти сизди? Hiç kimse yok. Анан не болду? Эмне үчүн бул акыбалда жүрөсүз? Adam göçüne tur atmayın mı? Я. Ova. Турсаңыз? Туруп. Oyun eksik narkomanlar boyunca, uşu boyunca. Ne boyunca? Qaytalap koysanız, ne boyunca deysiz? Narkomanlar boyunca değil. Narkomanlar boyunca ne kıldınız sizler? Uşu. Учеттосуз bu. İzdivaysa kında kılmaydı. Тур. Otur koy. Emege barasыңар, наркологияга. Албетте, алгачкы сурак ийгиликсиз аяктаган соң жараныбызды наркологияга жеткирип, мастыгын тастыктамай болушту. Байкебиз анан бул жактан да мүнөзүн көрсөтүү аракетин көрдү. Giriniz, жүрүңүz. Koy ver beni kolumu. Жүр. Жүрүңүz. Koy ver de beysin. Soyuracak olsun. Koy ver beni kolumu. Koy ver. Ay! Gir. Uzağa gir. Жүр. Gir. Kaç oğlum? Ош шаарынын тургунун тийиштүү текшерүүдөн өткөрүү да кыйын болду. Сүйлөгөнгө алы келбей калган жарандын үйлөгөнгө да алы келбеди. Жашаган жериңизди билесизби? Кайерде жашайсыз? Ош. Оштун кайында? Oş yedim. Жақсыны айтсаңыз түсініп кетесіз. Nurlan. Мен қараң, атыңыз не? Маған үйлеп қоясыз. Кел, биядан қарма, бұяқтан үйлейсіз. Ama gidiyor. Кел.
Ülüm. İçi yürügana sekin ile. Ülüm. Bir minut Ülüyorum, ülüyoruz. ülüyorum. Bir minut ülüyoruz. Ülüyorum. İçmeyin. Ülüm. Ülüm degendeki ülü verseniz. Ülüm. Kattık ülüm. Ülüm. İçmeyin. Normal. Жараныбыздын мастыгын тастыктап алышкан соң психоневрологиялык ооруканага жеткиришти. Анткени өзүнүн айтуусуна караганда ошол жерде каттоодо турган киши имиш. Men işimi özüm bilirim. Haydi anda жүрүштү. Niye anda kılasın sen? Niye anda İsmanov'a telefon bul ki? Ben tuğandarım çakırıp durgalar. Evet, etçi, iştanımçı, göçüde kap getirip men üçün de gol yol kötüde жүрө турган болсо мәлім. Мен мына ягым чешип коюп, мындан отурам мен. Отурбу, абертке чейин. Мәлімбі? Анда кылбагыла. Мәлі қоң іштарап, 10 saat болса гол отуруп берем сага укам. Анда гол тутуп алдым. Сен анда мындай дебей ука. Урду мени мыначы. Урдуңбу? Не? Кандай болгон күнү да өзүнүн атын тагатабаган байкебиздин туугандарын чакыруу үчүн таң аткыча бул жайда калтырмай болушту. Анткени мастыгына байланыштуу өзү тууралуу эч кандай маалымат бербей, эртеси солукканда гана так айтып берет деген ниет менен жайгаштырып коюшту. Масалиева Абдыкадырова көчөсүндө бул киши жыңалач болуп, жолдо өтүп бараткан машиналарга тоскоолдук кылып, мына ошондой эле биз аны көрүп, биринчи ош наркологиясына алып барып, ал жерден мас экени аныкталды. Ошого байланыштуу биз барып, ал жерден кармап, оны кармап, азыр ош психикалык больницасына алып келип тапшырып бердик. Ушул эле түнү Ош шаарынын жол кайгылуу милициясына чакыруу түшүп, анда мейманканалардын биринин алдында ызычы болуп жатат деген маалымат түшкөн. Ордуна чыккан экипаж тез арада жетип, атайын багыттагы полктун кызматкери менен алышып жаткан кыздарды колго түшүрүшкөн. Окуя болгон жерде биздин чыгармачыл топ да болуп келген. Сюжет kaldı. Все на камеру, все на камеру. Сейчас они посмотрят. Расскажите, что было. Сейчас они посмотрят. Его подержите, пожалуйста. Я его придержу. Расскажите, что было. Нас гуляден чакырдыңыз. Тарпа демес. Olmaz бірге. Çık mına Тарпа дем. Çık. Men vurgan. Sen bilen. Çık mına bacım. Kim bu da? Çoğun kamera tarpa da koymuş dostlar. Подождите, спокойно, спокойно. Анан оналар, камерага алып тап. Айтсаңыз, эмне болду? Каяктан келатасыңар? Я вот из дома. Так, из дома куда шли? Она подошла пописать в гостиницу. У меня здесь у знакомой гостиница есть. Так, Она администратором, я там работаю. так. Я говорю, ладно, ты зайди, говорю, пописи, я посижу. Когда сидела, он подошел, начал нецензурными словами обращаться. Я говорю, как же, говорю, нельзя. Чё? Так, потом рассказывайте дальше, что было. Вот, я говорю, нецензурными словами не надо обращаться, хотя вы в форме. Он говорит, ты чё? Чё ты такая крутая, говорит, что ли? Ты не видишь, что я в форме, мой трамплин? Там я Деле сказала, Деля, говорит, ты на камеру. Чё ты смеешь? Ты гнида. Скажи. Пидор. Подождите, не надо материться. Так он уже до Федорова дошли, я с ним начала драться. То, что на камеру начал снимать. То, что он мне нос разбил, я смыла. Он не стал снимать. После этого он все снимал. Вон он, вот он. Они сейчас посмотрят. Подождите, а как вы объясните вот это? Это вы сделали, да? Это зачем? Я не делаю. Көрсө кыздар Ош шаарынын чакан мейманканаларынын биринде отуруштур. Анан көчөгө чыгып, бейтаныш кишилер менен араздашып, урушуп жатышыптыр. Муну көргөн атайын полктун кызматкери кыздарды тартипке чакыруу аракетин көрүп, сөзгө келбегендиктен урушуп да коюптур. Муну уккан кыздар анан ага экөөлөп кол салып, тартип сакчынын кызматтык кийимин айырып, погондорун жулушуптур. Кыздар жол кайгылуу милициясынын экипажы келгенде да тынчый алышпай, ар кимге асылып, эмнегедир күбө болуп турган балага да кол көтөрүштү. Эми чакырайык ой. Сейчас чоң А сіз қаяқта? Не,
Келген. Мына күсенді Мені шөгіп. іштен кетіп неде қиқырып не болып отырсыздар. Ей. Ана мен айттым, беде қиқырбағылай Не чоңғызден надо. Ты Ты какой прешь? Подождите, не надо материться. Девушка, вас как зовут? Какой такой? Вас как зовут? Здесь месяц-то, все, Вот перед милицией я и тебя, сука, бить. Что ты мне сделаешь, а? Нет, спокойно. Вот, пидор. Вот так, нахуй, мразь. Перед милицией мне что-нибудь сделаешь? Что мне сделаешь? Понял? Сейчас вас закроем, женщина. Чего вы здесь рукой материтесь? Иди, пусть меня закроют, но я его изогну. Вас как зовут? Вас как зовут? Меня Эльвира Равильевна зовут. А ты мразь. Успокойтесь, еще раз говорю. Девушка, Просто мне обидно, иди. не надо, хватит, я же говорю. Хватит, все. Адяп. Ганга, мразь. Перед милицией мне Хватит, ударь. девушка. Что ты мне не бьешь? Если бы А? они не были, я все равно... Вот, видишь, если бы они не были. А если бы они есть? Что, будете так и смотреть, что ли? Конечно. Я тебя буду бить, а они будут смотреть. Понял, да? Вот так, сука. Кыздарды кандай болгон күнү да тынчытышты. Бирок бейбаштык беренеси менен шектелгендиги үчүн алгач алардын ичип ичпегендин тактап алуу үчүн наркологияга жөнөштү. Азыр эле кой берди да эми. Biz azır üstleneden çıktı da. Üstleneden bütün işten çıkıp yakalamak için kıkır otkan eken da. Hani kızlar kıkır boyla kavgala. Bunda da ekologiya sen kolmam ne geledi öyle bir de tükürüyor aymalap taşadı. Boptur da neme alayım desem, mıyzam ne geledi alayım desem. Ama kızlar. Ne iş? Men piva bilan aralashishdim. Dostlar aşınız var mı? Hasta olsun. Ayını bile, kazmayı bile. Kızım sen ne içtin? Ничего не пила. Söyle, benimle söylesin. Hatta böyle. Еще. Gene böyle. Ой, у меня астма. Я не могу много дышать. Хорошо. Только пить Ичпе. не надо. Говоря. И пить не надо тут. Ух ты. Ha, молодец. Oldu bir koyuyor. Yok, biliyorum. Benimle söylesin. Gene öyle. Ой, все. Ты не командуешь здесь? Я командую, она подружка моя, понятно? Круглосуточно. 24 часа пью. Утром завтрак, обед и ужин. Еще и поздно. Все, хватит. Ну, не может за сотрудник компании. Как Ай, это класс. происходит? Где вот вы Какая просто не мечта? знаете из этого. Акыры кыздар мыйзам бузгандыгын сезишкенби Айтор ар кимге чалып жардам издей башташты. Мындай сүйлөшүү учурунда бир кишиси табылды көрүнөт. Ички деп ойлоду, пиво ичпеген болсо. Мени бир пипес урду да жан. Ооба. Аз чыкканда сурайм. Ага. Бир бойу узун мындай көзү бакага окшогон. Жан бөлүнүш менде эмессиңби? Вот тааныштарың барбы, мен номерин берип койчу, пожалуйста. Ага. Так. Ага, yazıcam. Спасибо. Если они не помогут, у меня есть право на адвоката звонок. У меня адвокат есть, он меня. Конечно, нет же. Была бы я пьяная. Кыздардын тийиштүү текшерүүдөн кийинки жыйынтыгы алардын мастыгын тактап берди. Андан соң атайын багыттагы полктун кызматкери менен бул окуяга күбө болуп түшүп калган бала да текшерүүдөн өтүштү. Экөөнүн тең жыйынтыктары мас эместигин тактаган соң бардыгы жакынкы милиция бөлүмүнө жеткирилишти. Бул жактан да бири башы ит кирип берсе, экинчиси кетип калуу аракетин көрдү. Бейбаштык кылган кыздардын биринин оюнда ага бирөө чалып калса мыйзам бузгандыгына көз жумуп туруп кой берип коюш керек имиш. Вторую сестра зовет.
беренче тогуздуңуз. Не пайда чыга эле? Басыңыз, аркандай кылыктарды көрсөтпөңүз андай. Басыңыз. Мен көрсөткөн жокмун. Басыңыз эми. Кирип эле чыгасыз кайра. Жүрүңүз. Эмне болду, айтпайсызбы? Жок, телефон кылып эжем чакыртат. Эже мен кетиш керек. Кандай кетиш керек? Хулиганство кылып атпаса кетиңиз. Мен хулиган кылган жокмун. Чыгым о жерге. Басыңыз, жүрүңүз. Тез эле кирип эле кайра чыгасыз. Болуңуз эми кандай кылбай? Жок, мени эжем чакыртат коей. Жүрүңүз, басыңыз. Басыңыз. Келиңиз. Тез басыңыз. Ата, мени эжем чакыртат, телефон кылды коей. Эже суранып, мени эжем чалып калып кетти бериңчи. Кандай кете бересиң? Сен билип атасың, задержанный экенин. Мен топалан кылган жокмун. Мен кылбасаң да өтүп атасың наркологдон. Тез бас. Эжем чакыртат мени. Чыкым о жерге эжеңди. Келсин о жерге. Kaçtı. Basay. Ona. Жүр, кир. Muna berip turgandan da atıp kalıyor. Vay ey. Cırtız bergen de toprakla. Taptan çalayım. Жол кайгыл милициясы окуяга тийиштүү каармандарды милиция бөлүмүнө жеткиришкен соң погон жулуп бейбаштык кылгандыгы үчүн кыздарга арыз жазылды. Мындан көп өтпөй анан кыздардын апасы эмиш жетип келди. Өзүнүн айтымында багып алган кыздары. Neden oldu? Bana aytıp kettir nebeler tatlılar ne oldu? Öçüp durkan benim anam aytıp bilmem. Ne oldu? Ama düşündürüyor kız. Ana yemeğe döşüp koydular kameramı. Çok bana beni tatmayla koysun. Ben ne olup gelip geldim? Gece, gece. Çok bana düşündür bile bir. Neyse oldu. Ben niye tattasın yeme? Ne kalktık beni gözüp günüttasın ki bana çok çok. Ben eski de Düşündür sinirim o. Yoksa ben sen bir çekildim. Ne oldu önce başını bana düşündür bile. O kamerangam düşüp, uaq saati gelgende men aliga turat degen bar ele go. Uaqın aliga nimede kıbıkın. Meni etişten düşpöy forma meni ömür boyu olbayt deydiler. Anan keyin bir karasam o tekstil jakta taksi kılıp жүрөт. Turat aka assalamu aleykum. Kandaysiz? Forma düşürübeydi. Forma ham düşüp kalıptır. Taksi minip kalıptır. Düşsem go günüңүz kalıptır go. Deptir ona salam aytsam. "Vaa, men seni görübeyt dedim ele. Mana 100 somdum. Mana kaden bayakı 100 som mına bolot. Formadan düşpey turgan adamga mına taksi kılıp koyup turup, nemetin 50 somluk jerge 100 som ele berip koyunçu dep nemetkendey bolot. Dökөн бул эч кимде дүйнөдө депутаттар ham алиги жерден паска түшөт. Кандай болгон күнүдө кыздарга бейбаштык беренеси тагылып, тергөөчүнүн колуна өткөрүлүп беришкен. Мындан кийинки тергөө амалдарын эми тергөө менен сот чечет. Бизге негизинен бүгүн ушу Масалиева көчөсүндө жайгашкан Империал ресторанына 102ден чакыруу болду. Тошто ал жакта эки кыз, Азия улутунда эки кыз тополон кылып атыптыр дегенге байланыштуу биз барып ал кыздарды кармап, ал кыздар мас абалда болгондуктан Ош областтык наркология бөлүмүнө алып барып, мастыгын аныктагандан кийин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Акбара милиция бөлүмүнө алып келип тергөө бөлүмүнө өткөрүп бердик. Азыркы болжол маалыматтарга ылайык булар эмне тополон салышып жатат? Себеби пока белгисиз, эми аны бул жакта эми тергөө бөлүмү аныктап берет деп ойлойм. Свердлов райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 1991-жылы туулган Талайбек кызы Нурила изделүүдө. Аталган жаран үстүбүздөгү жылдын 27-апрель күнү Бишкек шаарынын Загорская көчөсүнүн номер 81-үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 165-170 см, дене түзүлүшү арык чырай келип, чачтары узун, саргыч түстө. Кийип жүргөн кийимдери көк түстөгү спорттук бүрмө жана кара түстөгү шым. Талайбек кызы Нуриланы кимдегин көргөн же болбосо анын жүргөн жери тууралуу маалыматыңыздар болсо, экрандагы телефондорго кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. 0790 56 11, 0557 20 12 68, 0709 24 24 83.
Свердлов райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 1987 жылы туулган Бишкек шаарынын тургуну Өмүралиев Бактыбек изделүүдө. Бактыбек 2015 жылдын 15 июлунда Туңгуч кичи районунан чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 165-170 см, чачы кыска кара түстө. Эпилепсия жана эс тутумун жоготуу оорусу менен жабыркайт. Өмүралиев Бактыбек тууралуу сиздерде маалымат боло турган болсо, жакынкы милиция бөлүмдөрүнө же болбосо экрандагы телефондорго кабарлап коюңуздарды суранабыз. 0553 13 57 27, 0709 24 24 83, 0550 10 28 72. Эсиңерге салсак, ТВ кайгуу программасы менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпыга маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефонго чалып, же WhatsApp аркылуу тасмаңар жөнөтсөңөр болот. Ал эми биздин кезектеги чыгарылышыбыз кайрадан Ош шаарынан болмокчу.